Кайрылуучу тарап сиздерде суроо барбы? Башкы прокурордун өкүлүнө. Уруксат ба? Ачсаңыз ушул жазык кызыл кодекстин 77 бересиндеги норманын жетекчилик алып, то есть ушул нормада кандайдыр бир коррупциялык элементтер көрүнгөнбү же болбосо ушул норманын жетекчилик алып тергөө органдары же изин сутпай издөө кызматкерлери мындай адамды мыйзамсыз же негизсиз айыптоо коркунучу барбы? Бул жерде жанагы биз айтып атпайбызбы? Жазык процессуалдык кодекстин жазык сот өндүрүшүндө катышуучулардын укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам депчи. Негизи бул жерде негиз эмне себептен жаралат? Бул деген жарандын өзүнүн арызы болот. Жаран өзү деген өзүнүн ден соолугуна, үй бүлөсүнө кандайдыр бир коркунуч келтире турган болсо, ошо менен анан кийин арызы менен кайрылат. Кайрылган себеби ал жаран өзү арызында көрсөтөт. Эмне себептен мага ушундай коркунуч болушу мүмкүн, ошон үчүн мен деген ачыкка чыга албайм. Мен ушундай псевдоним катары мен деген анкеттин даныларын жашырып, анан чыгарыңыздарды суранам дейт. Ошон негизинен анын өндүрүш ачылып, анан кийин өзүнчө конверт камталат да. Бизде тартибин түшүнүп атабыз, бирок ошол норма мындай коррупциялык же болбосо адамды мыйзамсыз айыптоого мындай жол ачып койбойбу деген суроо болуп атат да. Сиз деген суроону мен тактап билип алайынчы. Сиз деген баягы тергөөчү туура эмес эметип камтып коет, эмет деп тергөөчүнүн иш аракетин эметип атасыз да, Эми ал боюнча мыйзамдуулугун, тергөөчүнүн тергөө жүргүзгөн ишин текшере турган прокурор бар. Андан тышкары ал материалдардын баарын деген сот отурумда карап турган сот бар. Сот өзүнүн толугу менен иштин баарын изилдеп туруп, өзүнүн юридикалык баасында бериш керек ал боюнчачы. Анын баары изилденет. Анан кийин силер тарап жактоочу тараптардагы силерде да укук бар да. Эгерде андай нерсе боло турган болсо, сиздерде кайрылган укугуңуздар бар. Силердин кайрылууңуздарды укук коргоо органдары карап, ал боюнча дагы өзүнчө юридикалык баа бергенге укуктары бар да, туурабы? Эгерде ошондой эме чыгып кала турган болсо, чек чыгып кала турган болсо. Барбы дагы сурооңуздар? Микро которуңуз айтсаңыз, сиздер айтып өттүңүз да, азыр мына 79 беренесинде сот ошол конвертке жашырылган адамдын анкеттик маалыматтарын жашырып туруп көрсөтмөсүн жарыялайт депчи. Ошондой эле норманы мына 77 беренеге көрсөтүп койсо болбойбу? Тергөөчү, прокурор, сот анкеттик данныйлары менен ушулар гана тааныша алат. Көрсөтмөлөрүн жалпы иш боюнча көрсөтсө болот деп. Урматтуу адвокат, эми мен баягы мыйзам күчүнө кирген мыйзамдарды гана талкуулап эмете алам. Кошулбай өзүмдүн баамды бере алам. Мындай кошула турган эмелер боюнча ал биздин укугубузга кирбейт да. Ал мыйзам чыгара турган органдардын укугу. 79-да ошону айтат дедиңиз да, эмне максатта айттыңыз анда? Мен 79-дун 4-чү бөлүгүн айткан себебим ошол күбөнүн көрсөтмөсү жалпы сот катышуучуларына жарыялап атпайбы? Эмне себептен кандай болуп атат? Ошону айтып атам мен. Эгерде ошо 79-да болсо, 77-де эмнеге жашырып коюш керек? Ошону экөөнү окшош эле кылып койбойлубу деген суроо берип атам да. Мен алдыңызга жооп бердим. Мынау жабырлануучуларга деле коркунуч жаралабы кылмыш ишинин алкагында? Эми жабырлануучу деген башынан эле уже ачыкка чыгып калып атат да. Жабырлануучу жабыркаган уже ачыкка чыгып, жабырлануучу арыз менен кайрылган себеби уже баары билинип атат. Биякта болсо күбө боюнча болушу мүмкүн. Ар кандай себептер бар да негизичи. Мисалы бир убийство болуп калса, күбө составын көрүп калган анычы. Анан ошонусун тергөөдө өзүнүн баягы эмесин сактап, коопсуздугун сактап туруп анан кайрылып атат да арыз мененчи. Себеп ошо болуп атат. Айтсаңыз анда, мына Кыргыз Республикасы эл аралык келишимдерге катышуучу болгон да, туурабы?
эл аралык мыйзамдарда жарандын укугун боюнча сөз болуп атат да. Бул жерде жана коопсуздук келе турган жарандын да укугу каралыш керек да. Анын укугун бар айтам да. Эки тараптын тең укугу ошон үчүн биздин конституцияда камтылып атат. Бүт жарандардын укугу да камтылып атат. Анан кийин эгерде ушундай көрүнүштөр болуп калса, алардын дагы укугун конституция карабаса болбойт да. Ошон жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 14 беренесинин 3-Е пунктунда өзүнө каршы көрсөтмө берген күбөлөргө сурак берүүгө, алардын көрсөтмөсү менен таанышууга жана суроолорду берүүгө деп атат да. Ушуну кантип мындай бул укук сиз айткан Конституциянын 61 беренесинде көрсөтүлүп атат да. Кыргыз Республикасы эл аралык укуктарды дагы адамдардын камсыздап берет депчи. Ушуну кантип реализация кылабыз? Өзүнө каршы дейсизби? Айыпталуучуга каршы көрсөтмө берген, ошо конверттеги каршы көрсөтмө берген адамды суракка алууга, ал иш боюнча айтат, анан суроолорду берет. Андай деп атасың, эмне үчүн мындай депчи, өзүнүн иш боюнча позициясын айтат деп атат да. Бул укук мыйзамда эл аралык пактыда көрсөтүлүп атат. Ошондой эле сиз Конституцияда айтып атпайсызбы, Конституция депчи. Конституциянын 61 беренеси менен ушул укук бекитилип атат. Биз эл аралык укуктарын дагы коргоп беребиз депчи. Бирок могул жерде 77 беренеде конвертке салып коюп атабыз. Ушуну кантип реализация кылып беребиз адамдардын укугун деп атам. Эми мыйзам боюнча ар кандай ыкмалар бар да, жана жогоруда да айтып кетишти. Мисалы видео связь менен байланышса болот, үнүн эметип өзгөртүп байланышса болот. Ар кайсы ыкмалар бар да негизичи бул боюнча. Бул конституция деген жалпы жазылат, негизи бүт механизмдер, детальдердин баары тең уже мыйзамдарда көрсөтүлгөн да. Ошондой эле эл аралык келишимде. Дагы барбыз? Рұқсатпы? Айтсаңыз, азыр эми сиз адамдын баардык адамдардын укуктары, ошол эле айыпталуучунун укуктары жөнүндө айтып кеттиңиз да. Ал эми ошол айыпталуучу өзүнүн эмненин негизинде айыпталып жатканын билбей туруп, ошол билгизбей туруп, ага адамды айыптоо мындай мыйзамдуу деп эсептейсизби? Ошо айтса, эгер бул конвертке салынган менен анын айыпталуучу билбей атат, эмненин негизинде күбөнүн көрсөтмөсү же башка бир далилби, эмненин негизинде айыпталып жатканын иш жүзүндө билбей атат. Ошол мыйзам ченемдүү деп эсептейсизби? Эми бул боюнча жана жогоруда айтып кетпедимби? Бул боюнча тергөөчү изилдеп чыгыш керек, тергеп чыгыш керек, прокурор көзөмөл иретинде мунун баарын карап чыгыш керек. Анан кийин сотто изилдеп бул боюнча юридикалык баа бериш керек да. Мисалы деген 79 берененин 2-бөлүгүндө жазылып турат. Судья корголуучу адамдын негизги өндүрүштөн бөлүнүп чыгарылган анкеталык маалыматтары соттук отурумдун башка катышууларына, анын ичинде соттук отурумдун катчысына көрсөтпөстөн соттук отурумдун протоколуна жана сот актыларына чагылдырбастан анын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтер менен таанышып чыгуу аркылуу суракка алынып жаткан ким экенин жеке өзү ынанат деп турат да. Сот дагы өзү ынанып бүт изилдеп чыгып туруп анан кийин баа берет да, юридикалык баа берет да. Азыр сиз айттыңыз да, ошо тергөөчү, прокурор, сот баа бериши керек депчи. Ошол ишти алып барып жаткан сот адилеттүүлүгүндө айыпталуучунун, анан айыпталуучунун адвокатынын орду барбы? Толугу менен Болуш керекпи? толугу менен бар. Анын баары тең жазык процессуалдык кодексте толугу менен жазылган. Укуктардын баары тең жазылган, айыпталуучунун дагы жабырлануучунун баардыгы тең жазылган. Эгерде кандайдыр бир шек келип отурса, ошол эле адвокаттар арыз менен кайрылган болупту. Андан кийин анын баары тең изилденип чыгат мыйзам чегинде. Барбы дагы сурооңуздар? Самат Кыштообекович, сурооңуз барбы? Бир суроо берсем болобу? Негизинен ошо арыз менен кайрылды. Анан тергөөчүнүн токтому эми прокурор көзөмөлдөйт, тергөө судьясы көзөмөлдөйт. Толук мүмкүнчүлүк бар да турабы аларды? Мисалы үчүн эгерде мүмкүнчүлүк жабырлануучуга мүмкүнчүлүк мындай кандай десем эми десе ат менен кылып койгонго толук мүмкүнчүлүк бар да. Турат. Тур бар эми. Башка Кыркел Жумалевич, сурооңузду бериңиз.
урматтуу Талабек Өскөнүч, айтыңызчы. Вот мына талашылып жаткан ченем боюнча, ченемдик жоба боюнча прокурорго мүмкүнчүлүк берилген. Тиги жанакы жашырын эмес, иштин негизги бөлүгүнөн бөлүнгөн материалдар менен таанышууга. Ошол прокурорлук тажрыйбада болду беле ушундай учур? Прокурор таанышып, ошол ишиндеги материалдар менен, анан ошонун ичиндеги материалдар тиги көрсөтмө берип аткан колдонулуп аткан көрсөтмөлөр менен күбөнүн айырма чыгып же жалган маалыматтар жазылып же башка керектүү эмес материалдар кошулуп калып, ошол негизинде ошол тергөөчүнүн токтому жокко чыгарылган убакыттар болдубу вообще сиздин мээңизде? Менин практикамда Болгон эмеспи, э? Рахмат. Барбы да сурооңуздар? Менде суроо бар. Азыр башкы прокуратурада илгеркидей баягы отраслевой болгу немелер чыгып жүрөбү негизичи? Приказдар чыгат, чыгып дайыма жүрөбү? чыгып турат, Негизи ушул маселе боюнча барбы негизи кандай учурларда тергөөчүлөр, прокурорлор эмнеге көңүл буруш керек? Кандай учурда тергөөчү ошондой маалыматты жана жашыруун конвертке катса болот? Эгерде ошондой болуп атса, күбөнү жана өзүңүз айткандай жана немесин жана видео алыстыкта бет башын үнүн өзгөртүп, эгерде ошончолук эле баягы суроону беребиз неме деп талап кылып атышса, ошондой баардык ушуга тиешелүү, ушул жашыруун неме конвертке тиешелүү иштер кандай тартипте жүрүш керек? Кайсы негиздер болуш керек? Кайсы негиздер менен ошол нерсени өзгөртсө болот? Кайсы мезгилде аны ачса болот? Кандай шарттарда деген. Ошол өңдү барбы негизи? Бул боюнча. бар. Анын баары баягы мыйзамдуулукту так сакташ. Жок, негизи ушул маселе боюнча. Мен ошон үчүн отраслевой деп атам, Именно ушул неме маселе боюнча тиги неме барбы же жокпу деп сурап атам. Ал жерде баары жазылганбы ошондой нерселер? Хорошо. Отуруңуз анда. Тиги мен жабырлануучуларга бир суроо берейин дедим эле. Силер ошол отура бериңиздер. Күбө, ой жабырлануучу дейм, кайрылуучу тарап. Тиги мына күбөнү жашыруун конвертте турат немеси, көрсөтмөсү. Анан кийин силер сурооңор бериңер келсе, силер ошондой өтүнүш менен сотко кайрылып көрдүңөр беле? Мына мейли жашыруун болсун, видео менен алыстык жерге коюп туруп, анан кийин ошол жерден өзүнүн көрсөтмөсүн берсин. Биз суроо берип алганга мүмкүнчүлүк бергиле деп ошондой өтүнүш менен сотко кайрылып көрдүңөр беле? Дал сиз айткандай маанидеги Так мен айткан маанидеги. Так мага сиз Себебен айткандай жана айтылып кетпедиби? Ооба. Бул деген жөн эле процессуалдык кодекстин немеси эмес, нормасы эмес. Бул боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Ал жерде толук ушундай нерселердин баары жазылган. Силер ошолдун ыкмасын өзгөртүү боюнча көрүп атасыңар, даже жашыруунун ыкмалары да көп. Ошол боюнча силер өтүнүш менен кайрылып көрдүңөр беле сотко? Дал сиз айткандай талаптар менен өтүнүч менен кайрылган жокпуз, бирок биз коопсуздук чарасын колдонууга негиз жок, ошон үчүн жокко чыгарыңыз деген өтүнүч. Ошол конверттеги изилдеген, бекитилген материалды сот отурумда изилдөө өтүнүчү менен кайрылганбыз, бирок ошол эле 77 эрежени негиз кылып биздин өтүнүчтөр четке калып келген. Сиз айткандай боюнча кайрылган эмес. Түшүнүктүү.